мына ушундай жарнамалык тынугудан соң биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто Грэпплинг айык айлер аралык федерациясынын Кыргызстандагы вице-президенти конокко келди. Демек, сиздер менен чогуу биргеликте Грэпплинг мелдеши боюнча, тагыраак айтканда күрөштүн түрү да мына ушул күрөштүн түрү боюнча сүйлөшөбүз. Буюрса алдыда жакынкы күндөрү бир чоң мелдеш өтөт экен. Мына ушул мелдеш туурасында сурайбыз. Эгерде сурооңуз болгон болсо, анда экрандын астындагы номерлерге калтырсаңыз болот. Саламатсызбы? Студияга кош келиптирсиз. Саламатсыңарбы? Ыраазычылык билдирем атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Рахмат. Эми эң алгачкы эле суроом ушул Грэпплинг айыга деп аталган эл аралык федерация боюнча маалымат берип өтүңүз. Кандай федерация, канча жылдан бери Кыргызстанда иштеп жатат? Ошол Грэпплинг федерациясына биз 1 жыл мурун кирдик. Именно дүйнөлүк эмесин алып, сертификатын алып, биз эми ошо дүйнөлүк турнирлерге катышканга жолдомо алдык. Анан ошол Кудай буйруса Кыргызстанда 24-25 майда эме болуп атат. Ошто турнир болуп атат, отборочный турнир. Ошол Казакстанга дүйнөлүк эме болот, турнир болот. Ошого алып барганга азыр биз отборочный тур өткөрүп жатабыз. Демек азыр тандоо туру Ошто болот. Анан жеңгендерди Казакстанга барышат. Казакстанга алып кетебиз. Ошо турнирдин эмеси $1 миллион деп эметип атат. Ким жеңсе, ошо миллион баш байгеси. Анан ошого дүйнөдөн, Бразилиядан, Россиядан, Америкадан бүт баардык дүйнөдөн келет. Ошонун баарынан ошол спорт сүйүүчүлөргө биздин да спорт сүйүүчүлөрүн кошуп миллиондук мелдешке алып баралы деп даярданып келатабыз. Жакшы экен. Анан мына ушул өзүңүз айтып өттүңүз, жакында Ошто биз тандоо түрүн өткөрөбүз депчи. Анан ал жака Грэпплинг боюнча кандай чектөөлөр бар катышуучуларга? Мынча жаштан мынча жашка чейин же мынча салмактан мынча салмакка чейин деп тандоо түрү өткөрүлөт да. Ооба. Эгерде мисалы демеси кандай эле унутуп атам. Жаш чектөөсү барбы жокпу? Жок. Аерде жаш чектөөсү жок. Аерде даже эмелер да бар. Салмагына жараша, анан эме боюнча даже 35-40 жаштагы эмелер да бар да. Жаштагы байкелер, эмелер катышса болот. Аерде кыздар да катышса болот, эркек балдар да катышса болот. Бул Мен жашым өтүп калды деген чектөө жок экен. Жок, андай жок. Спорт сүйүүчүлөрү баары үчүн ачык да. Биринчи ден соолугун таза экенин, эме экенин справкасын алып келип эле катыша берет да. Мына ушул айыга деп аталган федерацияга сиздер 1 жыл болуптур киргениңиздергечи. Анан мисалы дүйнөлүк турнирлерге, мелдештерге барат экенсиздер да. Анан каржы жагы кандай болот? Спортчулар өздөрү көп учурда ушундай болуп калды го, ар ким өзү чуркап, өзүнө өзү акча каражатын таап, же болбосо спонсорлорго кайрылып, ар кимдин эшигин каккылап атып барып аткан учурлар көп болду да. Сиздерде кандай болот? Спортчулар мынтип бара тартып, ары бери чуркабайбы деген? Биздин Кыргызстандагылар да өзү спортчулар өздөрүнүн эмеси менен, акчасы менен барышат. Чет өлкөгө эгерде биз отборочный турдан өткөн балдарды өзүбүз алып барганга аракет кылабыз да. Эми бизде эме бар эмеспи? Өкмөт аны колдоп бере албайт, бирок биз өзүбүз ошо спонсорлордон издеп, аракет кылып алып барганга биз өзүбүз кызыктарбыз да агачы. Спортчу машыгып эле даярданат экен, эмоционалдык жактан өзүн даярдайт экен, күчүн даярдайт экен, физикалык денесин. Калган маселенин баарын сиздердин федерация чечип, өзү спонсор таап, өзү баягы жатаканасы, жол киреси, учак менен учуусу деген маселелердин баарын сиздер өзүңүздөр чечесиздер. Кудай буйруса өзү чечип беребиз да. Бул суроону бергениmin дагы жөнү бар. Анткени сен бир дүйнөлүк деңгээлдеги турнирге аттанып атып, баягы машыгууга убактың жок, эмоционалдык жактан чарчап эле жолго кетүүчү, баягы каражаттардын жабыш үчүн эле спонсор издеп эле убактың ошого, энергияңдын баары ошол жака кетип калат дагы. Анан барып баягы же жакшы байгелүү орун ала албай каласың. Демек сиздерде спортчуну баягы машыгууга, даярданууга 100% Кудай буйруса жардам берет экенсиздер. Күчтүү спортчуларга биз дайым каржылоо жагын, эме жагын караганга даярбыз. Кудай буйруса ошо
Эми биринчи ушул эмеге Казакстанга алып барып атабыз, эми Кудай буйруса. Бул биринчиси. Биринчиси. Ага чейин эми региондордун ичинде болгон. Аларды өзүнүн эмелери менен эле барышкан да, шарттар менен. Бирок буну эме болуп атат да. Көп жерден федерация десе эле баарын эметиш керек деп эметип берет да, төлөш керек депчи. Бирок баарын эметкенде бизде мисалы азыр болуп, Ошто болуп атат. 500-600 киши Кыргызстан боюнча чогулуп келет да. Анан бул күрөш болгон үчүн кыргыздардын күрөшкө барыбыз эме эмеспиз. Бел күрөш, эме күрөшкө барыбыз жакын болгон үчүн бул күрөшүп жүргөн адамдар да көп да. Грэплинг менен заниматься эткендер именно анан көп келет да. Баарын камсыздап туруш оор да. Биз дагы эми Кудай буйруса ошо международный эмелерди өзүбүз төлөйбүз деп даярданып атабыз да. Мына ушул грэплинг күрөшү башка күрөштөрдөн баягы техникалардын айырмачылыгын айтып бересизби? Бул техникалык эме айырмачыл, бул удушение бар, бул боевой эме да. Күрөш да. Боевой күрөш бул күрөштүн эле бир түрү. Бирок бул күрөштө туруп күрөшүп эмес, бул жакын эмеде туруп алып күрөшмөй да. Бири-бирин алыстан эметип кармабайт да. Жакын туруп кармашып алып күрөшүп алат да. Бул бу жерден көбүнчө как техника эме чын эле керектүү да. Көп жерден байкайм. Ушул техника эмеси күчтүү болсо алат да. Кара күчкө салып алыш мындай аз жерден көрдүм да мен кара күч менен алган эмелердичи, мындай күрөшчүлөрдү. Бу жерден именно техникасы канча пайызга, канча эмеге өзү даяр болсо, ошого утат экен да. Анан мисалы ар бир спорттун түрүндө баягы бал менен эсептейт да жеңүүчүнү. Грэплингде кандай эсептелет? Грэплингде эле ошо балдары бар. Кандай учурда бал берет дегеним да, мисалы сиз айтып өттүңүз го, мен удушение бар да. Кайсы учурларда сага упай берет? Мен тренер болбогонуман ошону так силерге айтып бере албайт экенмин да азырчы. Тренерлерибиз келмегиле, тренерлердин баары Ошко эмеге кетип калып, мен бүгүн шаарда жалгыз мен экенмин. Мен өзүм жакшы түшүнбөгөнүм үчүн мага кызык болуп атат да, канча упай берилет экен деп. Берет, эметип берет эле. Мен эмкемеңерге мен өзүм эмени алып келбейм, судьяны, который дүйнөлүк эмеге аренага барып келген, дүйнөлүк мелдештерде катышып жүргөн силерге. Негизги эле баягы айымдардын суроосун берейинчи, апалардын. Биз балдарыбызды көпчүлүк учурда баягы спорт менен машыгууга үндөйбүз дагы, бирок кой бутуң колуң сынат, барбай эле кой деп коркобуз да. Мисалы кой бокска барба, анан каратеге барба деп баягы чөктөө киргизип коркуп турабыз. Грэплинг күрөшү баягы кооптуу техникалар жокпу? Биз баягы апалар коркпой турган эле күрөштүн түрү, ушул апаларга бир пайдалуу кеңеш алып берип коеюнчу. Апалар коркпой эле балдарын жөнөтө берсе болот. Бул күрөштүн эле бир түрү. Даже мисалы башка эмелерде күрөштөрдө мисалы катуу чабып эме болот го, андай катуу чыккандар бир жок. Анткени жакын турушат да. Жакын кучакташып турган эмеңини сен сезесиң да. Сен кайсыл убакта чабат же кайсыл убакта эме да, билесиң да. Бул менин оюмча мындай эң кандай айтсам, коопсуздуу эме деп ойлойм да. Мага жагат, өзүмө да жагат. Күрөшүп алып, кадимкидей башында биринчи жолу көргөндө, неге булар экөө жөн эле жерде жатат деп ойлосун. Көрсө деген бири-бирин күчүн коротуп, бири-бирин эмесин кайсы жери слабый экенин эметип аткан экен да. Изилденип да. Мында ойлосоң экөө күрөш эмеде жатат да, маттачы. Бирок ошондо дагы ошондо сездим да, депчи. Билбеген кишиге жакшы билинбейт экен, бирок сиз айткандай ошол учурда алар бири-биринин күчүн сынап, кайсыл баягы техникаларын текшерип аткан учур болот экен да, бири-бирин анализ жүргүзүп аткан учур болуп турбайбы? Бул демек грэплингде бир эле күч эмес, шамдак айлык, анын ой жүгүртүүсү дагы керек экен да. Анткени сенин жаныңдагы кишини кантип жеңип алышың керек, ойлонушуң керек экен. Анын техникаларын сиз айткандай минус жактарын, туура эмес жактарын изилдеп анализ чыгарышың керек экен. Ойлонуш дагы керек экен. Мисалы бул спорт менен дүйнөдө
бизде грэплинг эме деп мындай айтылбаганы менен бирок көп эле адам эме кылат да, машыгат бул эме менен, грэплинг айга менен. Именно грэплинг түрү менен көп эле адам катышат. Машыгат, анан данак дүйнөдөгү MMA, UFC баары бул грэплинг эменин түрүн өтүшөт да. Бул кандай айтсам, дүйнөдө эң популярный болуп келаткан эме ушул да, вид спорту. Кудай бурса, ушу эмеде менин оюмча Казакстанда болгон турнирде мындан да көп эме спорт сүйүүчүлөрү болот да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо сиздердин назарыңызды биз мына ушул Грэплинг айга федерациясынын атайын даярдалган видеосу бар. Мына ушул видеого назарыңыздарды буралы, анан буюрса мына ушул видеодон кийин кайра сиздер менен маегибизди улантабыз. Азыр бизге коногубуз айтып өттү. Жакын аралыкта буюрса Ошто Казакстанга дүйнөлүк турнирге баруу үчүн тандоо турун өткөрөбүз деп өттү. Дагы сиздерге кененирээк маалымат берүү үчүн атайын видео даярдалган эле, мына ушул видеого назарыңыздарды бурабыз. Арбаңыздар урматтуу кыргызстандыктар, арбаңыздар спорт сүйүүчүлөрү. Сиздерди Грэплинг айга федерациясы 24-25 май 2025 жылы өтө турган булуттук мелдешке чакырабыз. Бул мелдеште өзүңүздөрдүн буга чейин өткөргөн, буга чейин аракет кылган мүмкүнчүлүгүңүздөргө жетип кетишиңиздерге биз тилектешпиз. Бул кайрылуу тер төгүп мээнет кылган спорт сүйүүчүлөр үчүн. Эгер чемпион болууну кааласаң, биз силерди күтөбүз. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто Грэплинг айга эл аралык федерациясынын Кыргызстандагы вице-президенти Бактияр Казыкеев бүгүн бизде конокто. Демек, биз мына ушул Грэплинг айга федерациясы боюнча кеп козгоп жаткан учурубуз. Мына ушул жакында сиз азыр айтып өттүңүз, турнир өткөрөбүз депчи. Буга чейин Кыргызстандын ичинде эле болду деп айттыңыз да. Анан ошол Кыргызстандын ичиндеги мелдештерде, турнирлерде дагы сиздер өзүңүздөр демөөрчүлөрдү таап, кандай баягы байгелерди берип келдиңиздер спортчуларга? Биз деген азыр федерация, биякта федерация анча демөөрчүлөрүбүз жок, бирок эмелердин медальдарын берип келатабыз. Анан мисалы Кыргызстандын ичинде көбүнчө отборочный кылабыз да. Ар бир областтыкын, ар бир шаардыкын кылып келатабыз. Ошо тандап келатабыз, күчтүүлөрүн тандап, ошо дүйнөлүк эмеге алып барганга эле тандап атабыз да. Ошо Кудай бурса, эмки келаткан эме турнирлерге өзүбүздүн коебуз чоң байгелерди. Жакында ушул Казакстанда өтө турган дүйнөлүк масштабтагы турнирге мынча салмактан мынча салмакка чейин, мынча категориядан мынча категорияга чейин деген бар да. Кайсыл категорияларга сиздер спортчуларды алып барышыңыздар керек? Баарына эле, баары бар, ошонун баарына эле алып барабыз. Кудай бурса, баарынан отбор ошол тандоо турунан ошонун балдардын баарына тандап атабыз да. Алып барабыз деп. Биз үчүн көбүрөөк спортчуларды алып барып, дүйнөлүк аренадан өздөрүн көрсүн, дүйнөлүк эмеден көрүп, мында келип даже утулуп калса дагы эмки эмени, эмки дүйнөлүк эме турнирге ал даярданып барат да. Эме бар эмес, биринчи өзүн сезип алыш керек го. Кандай ал аерге барып даже утулуп калган убакта дагы бир жолу көрүп тажрыйба алып келет. Эмкиде ал башкача даярданып барат да. Анан эми Ошто болуптур, башка аймактарда дагы болобу? Анан Бишкекте болдубу же качан болду? Бишкекте болгон. Бишкекте качан болду?
кышын Бишкектен спортчулар тандалып алынды. Бишкекте тандалды, Көлдөн тандалды, Караколдо болгон. Анан азыр Оштон, мисалы Бишкекте эле чоң эме болгон үчүн ошо Оштон тандап атабыз. Азыр ушу дүйнөдөн Бишкек Кыргызстан ичиндеги эмелердин спортчулардын баары азыр Ошто жүрөт да. Грэплинг менен машыккан спортчулар бар. Ошко демек бардык түштүк аймагындагы спортчулар келип катышыш керек. Жок, баары Кыргызстандын баары барат да, баары берет. Кыргызстанда Көлдө нарындан баары барат, ошол жерден отборочный турду дагы өтөт да. Бардык аймактагы грэплинг боюнча машыккан спортчулардын, күрөшчүлөрдүн баары ошол жака барып турнирге катышса болот экен. Бир эле түштүктөгүлөр эмес. Жок, баары Кыргызстандын баарындагылар да. Сизге эркин микрофон берейин. Бизге бөлүнгөн убакыт сонун чыкты. Теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Сиздерди социалдык тармактардан кантип издешсе болот? Грэплинг айга деп эле, грэплинг айга Кыргызстан десе эле ошо табат. Анан бул спортчуларга эмне деп айткым келет? Спортчулардан өздөрүн машыктырып, дайым эме бар эмеспи? Өзүн жеңил алып жүрүү, бул спорт менен машыгып өзүн жеңил алып жүрсө, дүйнөлүк аренада өзүн көргөзө алат. Кыргызстан эмес дүйнөгө тарыхта кала алат да. Менин оюмча адамдын өзүнүн эмеси бар эмеспи, ички дүйнөсүн толтуруу бул дүйнөлүк эмеге өзүн чыгаруу да. Өзүн эле чыгаруу эмес, ошо Кыргызстандын атын чыгаруу да. Кыргызстандын желегин желбирете алат да. Сиздердин максатыңыздар дагы жакшы экен, анткени Кыргызстандагы грэплинг боюнча машыккан спортчуларды Кыргызстандын ичинен сырткары дүйнөлүк масштабтагы турнирлерге катыштырып, аларга колдоо көрсөтүп, дүйнөлүк деңгээлдеги баягы спортчуга айлантууга баягы максат көздөп жаткан экенсиздер. Мына ушул максатыңыздар орундалсын. Өрүс алдыда болуп отурган Казакстандагы эл аралык дүйнөлүк масштабтагы турнирде биздин Кыргызстандын спортчулары дагы биз сүйүнткөн, бизди кубанткан байгелерге ээ болуп келишине биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Анан алдыдагы Ошто өтө турган турнирди дагы жакшы маанайда өткөрө алышыңыздарга тилектешпиз. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте грэплинг айга эл аралык федерациясынын вице-президенти менен маектештик. Биз болсо көрсөтүүбүздү мына ушуну менен соңуна чыгарабыз. Кийинки күнү, жаңы күнү, таң эрте кайрадан сиздер менен жолугушканча аман эсен болуңуздар.